Саламатсыңарбы? Мен бүгүн ушул Матай аркылуу силер менен сүйлөшүүгө абдан кубанычтамын. Кудай Теңир абдан көп сүйлөгөн. Эгерде башталышта алсак, жерге жер кургак, туңгуюк болгон. Земля была пуста, безвидна и тьма над бездною. Анан Кудай жарык болсун дегенде, И когда Бог сказал, да будет свет, жерди караңгы каптап турган караңгы ал таштап кеткен. ушла. Караңгы таштап калат. Безвидность, пустота исчезла. Анан Кудай Теңир айткан жерге, И затем Господь Бог сказал земле, да прорастит земля траву, зелень, дающую семя. анан ошондон кийин ал чынында эле жер түшүм берип баштаган. Зелень, траву, которая дает семя. Ал жер канчалык аракет кылса дагы ал түшүм берген эмес. Казалось, до этого не могла освободиться, но после слов Господа Бога она стала такой Кудай Теңир бир гана жерге айткан эмес, ал бизге да айткан. Господь Бог сказал не только земле, но и нам, людям. Адашкан уул жөнүндө, Господь Бог говорил людям, адашкан уул ал чочкоканада болгондо, блудный сын находился в свинарнике, потом вернулся к отцу. канчалык ал деген ушунчалык өзүн тазартайын десе дагы ал тазаланган эмес. Блудный сын как бы ни старался наполнить свое чрево, Адашкан уул кайрадан атасына кайрылып келип атасы менен жолукканда, ата, мен сенин алдыңда жана күнөө кетирдим деп. Эми сенин уулуң деп атаганга мен акым жок деген. Анан атасы уулуна айтып баштаган. сыном твоим. Балама жакшы кийим алып келгиниң. Анын колуна шакек таккыла деген. Жана бутуна бут кийим кийгизгиле деген. Жана бордолгон торпокту сойгула деген. Биз майрамдайбыз. И закалите откормленного теленка. Ушундай атасы айткан сөздөн кийин ал канчалык таза жашайын десе да уулун аракет кылса да болгон эмес. Ал канчалык ток болоюн десе да андай болгон эмес. Хотя он бы Качан атасы айткан сөз аркылуу бардык өзгөрүлгөн. Но когда отец сказал эти слова, он изменился. Руханий жашоо кандай болуп башталат? Как начинается духовная жизнь? Руханий жашоону билбегендиктен көптөгөн адамдар О духовной жизни. эгерде мен жакшы ыйык китепти окусам, сыйынсам, менде чоң өзгөрүүлөр болот деп ойлошот. Не в жизни. Бирок биз башталыштан баштап аянга чейин окусак, биз адамдын аракети менен болгон деп биз айтпайбыз аны. Человек старался и получил изменения в жизни. Бардык өзгөрүүлөр ыйык китептеги ыйык сөздү кабыл алгандан кийин гана башталат. Кудай Теңир Принял слово. адамды жараткан. Господь Бог сотворил небо и землю. Ал адамды жаратканга ага жанды берген. Когда Господь Бог сотворил человека, он дал ему... Биз билбейбиз адамдын жанын эмнеден жаратканын. Да точно мы не знаем, из какого материала он создал душу. Бирок адамдын жаны, эгерде адамдын жанына Кудайдын сөзү түшсө, ал өсүп өнүп чыгат. Господу Бога попадет в эту душу, она начинает меняться. Көптөгөн адамдар аракет кылып, өзгөрүлгөнгө аракет кылса дагы, бирок андай болбойт, ишке ашпайт ал нерсе. Это все напрасно. Ыйык китепте качан гана Кудайдын сөзүн кабыл алганда, ошондо өзгөрүлүү башталат. Люди принимают слово Бога, они меняются. Жаканда тойдун учурунда канчалык ошо суу ал вино болуп өзгөрүлгөнүн айтылып жазылган. Слово. Анан Самарянкадагы ал качан Кудайдын сөзүн кабыл алганда гана анын жашоосунда өзгөрүлө башталган. Слово от Иисуса, она изменилась.
38 жыл ооруган адам, Жакандын 5-бөлүмүндө жазылгандагы 38 жыл ооруган адамдын өзгөрүлгөн жөнүндө жазылган. 오늘부터 우리가 마태복음 이야기를 시작하는데요. А с сегодняшнего дня мы будем говорить через Евангелие от Матфея. 하나님께서는 그 말씀을 우리 가까이 오게 하기 위해서 Теңир 말씀을 Кудайдын сөзүн адамга бериш үчүн ал ушундай бир нерсе жараткан, Кудайдын сөзүн бериш үчүн. Может поместить Идиш. слово. 쉽게 말하면 말씀 Ал деген сөзгө, ал деген ушундай адамды кийгизип койгон да. Да, слово он оделал тело человека. 그래서 요한복음 Анан сөз ал дене болуп, ал адамдардын арасында жашаган деп жазылып турат. Слово стало телом и стало. Иса Машаяктын сөзү бизге жакындаган. 우리에게 다가온 것이죠. И поэтому слово Иса Машаяктын кебетеси маанилүү эмес. 중요한 것이 아니에요. и поэтому вид Иисуса Иса бир кандайдыр бир дене келбети менен келген эмес. Биздей болуп. пришел с какой-то внешностью, чтобы вести 우리와 нас. 같은 Эмне үчүн адамдын келбети менен келген? Ал Кудайдын сөзүн бериш үчүн, алып келиш үчүн, Передать слово. жеткизиш үчүн. 사복음서 중에서 마태복음이 4 ушул 가장 китепте жазылган, Матай, Жакандарда жазылган ушул жакшы кабар жөнүндө. Те проповеди, которые говорил Иисус. Мен Матайдын сөзүн көбүрөөк окуймун. Часто, когда я хочу услышать голос Иисуса, 5, 6, 7 бөлүмүндө 실자의 산산보험이 나오죠. анан кандайдыр бир ушул накыл сөздөр бар, ушул үйрөн жөнүндө көбүрөөк жазылган жерлери бар. 마태복음에 가장 많이 기록돼 있고 명백하게 우리에게 보여주고 있습니다. и есть такие примеры, притчи, как посеять семя, и другие разные примеры и притчи рассказываются в Евангелии от 그리고 Матфея. 마태복음은 Матайда канчалык адамдын өзгөрүлгөнүн, Кудайдын сөзүн кабыл алгандыгын жазылганда, Написала, как человек меняется, когда принимает мен Матайды ачып, мен азыр силерге ушу Кудайдын сөзүн, Сегодня перед вами, открыв книгу Евангелия от Матфея и читая лекцию, 마태를 통해 мен канчалык Кудайга разымын. 기뻐 감사한 일입니다. да вы не представляете, насколько я благодарен Господу Богу за такую возможность. Анткени Матайдын жазылган сөздөрү менин жашоомду өзгөрүлткөн жөнүндө айткым келет. Книга Евангелия от Матфея изменила и дала многие перемены в моей жизни. 난 여러분이 누구든지 불구하고 Силер ким гана болбогула, ушул Матай жөнүндө, ушул бөлүмүндө жазылган сөздү укканда, силердин жан дүйнөңөр мындай бир кандайдыр бир багыт алат. Эгерде ушул силердин жан дүйнөңөр Матайда жазылган сөз аркылуу кыймылга келсе, Следовать за книгой Евангелия от 어떤 Матфея, 사람이 되느냐 하면은 вы знаете, какими вы можете стать? 여러분 Матайда жашаган түрүү теңир силердин жашооңордо алып жүрөт. Бог, который жив в Евангелии от Матфея, будет Багыттай. в вашей жизни. Теңир менин колумду алып, Так думали? 하나님께서 내 손목을 잡고 кайсы жерде анын сүйүүсү болсо, силерди ошол жерге багыттай. 생각해 본 적이 있습니다. Ведет туда, где Мен коркунучта жашасам, кандайдыр бир тынчсызданууда жашасам, анан теңир сурайт менден, сен кыйналган жоксуңбу? Сенде өтө көп кыйынчылык барго? тебе разве не 너 мучительно? 근심이 많지. У тебя же Жер ооба ушундай чынында. Сен мени менен жүргүнүң. стоишь, она такая. 너 나를 따라하면 와봐. Эгерде силердин жаныңар ушу Матайда жазылган сөз аркылуу кыймылга келсе, Матфея. 하나님의 ошондо ал Кудайдан кыймыл, кандайдыр бир багыт алат. 마태복음을 Эгерде Матайда жазылган сөз аркылуу силерге багыт алып баштайсыңар. 분이 지금까지 서 있는 땅하고 다른 하나님의 이끌림 안에 여러 마음이 Мурдагы жүргөн жол менен баратпаганыңарды көрөсүңөр. Которые вышли до сих пор. 여기에 놀라운 Бул өтө таң калыштуу жер. 놀라운 것이야. Мен мындай нерсени эч жашоомдо көргөн да эмесмин. Испытывал подобного. Мен ушул жерде токтогум келет. 나 여기에 거하고 싶어. Я хочу здесь остановиться. Менин жаным кайсы жерде болгон? Менин оюм кайсы жерде болгон? Где находилась моя душа? Где находились мои мысли? Эмне үчүн мен бул дүйнөдөн бошонгон эмесмин? Кай жерде кайгы бар? Кай жерде коркунуч бар? Кай жерде ушундай денелик каалоолор бар? Отчаяние. 육신의 욕망 Качан биздин ушундай 그 세계에서 Где наша жадность начинает вести нас. 내가 왜 거기서 벗어나질 못했지? Почему же я до сих пор оттуда не мог освободиться? Матайдагы жазылган сөз бизди ошол жерден алып чыгат. Где будет нас выводить? 마태복음 여러분 Матайда жазылган сөз бизге жаңы жашоо берет. Дарует нам новую жизнь. Кытайда бир адам жашаган, Давным-давно в Китае
жил один человек. 그 사람이 이제 중국에 Ал адам кандайдыр бир катачылык кетип, ал түрмөгө түшкөн. И он попал в тюрьму. 옛날엔 중국에서 성경책을 이렇게 조그마하게 한 권씩 Анан деген кандайдыр бир бөлүк китептерди, ошо ыйык китепте жазылган, ал берилип таратылганда адамдарга, анан бир кичинекей бөлүгүн ошол адам алган. 조그마한 책을 하나 얻었어요. И он приобрел маленькую книгу, которая называлась Евангелие от Матфея. 마태복음 중국 말로는 어떻게 보면 말맞자 Матайда жазылган, кытайча жазылган. 복음이다. 복선소. Анан деген ал чоң тамгалар менен жазылган да. Матфея написано на китайском языке как книга, через которую лошадь становится большим. 이 마태라는 발음이 중국말로는 그런 뜻을 가지고 있어요. И потому что произношение Матфей имеет такой смысл. 이 사람은 말을 먹이는 사람입니다. Эмне аттарды ушундай чоң кылып өстүрсө болобу деп. 방법이 있구나. Да, о, ничего себе, можно лошадей вырастить Иса Машаяктын мурасы книгу Евангелия от Матфея. 아브라함과 Ибраим Ыскакты төрөгөн, Ыскак Жакыпты төрөгөн, 아브라함은 이삭을 낳고 андан жүйүттөр кеткен, Исаак родил анан Зара төрөлгөн. 형제를 낳고 Яков родил Юду и братьев его. 유다는 다말의 베레스로 세. Ал билбейт эмне деп жазылганын. Зару от 이게 Тамары. 무슨 말이 잘 모르잖아요. Да, он ведь точно не понимает, о чем это Ал ойлогондо ушул жазылгандардын бардыгы бул аттардын аттары болуш керек деп. И он думал, что это разновидность лошадей. 어떤 말은 어떤 Бир ат кийинки атты төрөлдү деп. 경기 말을 하는 건 줄 알아요. Анан акырындык менен ошол китепти окуп баштаган да. Лошадь родила другую. 그래서 이제 읽고 나기 시작했어요. И он начал постепенно читать эту книгу. 예수란 말이 있었나? Канчалык ал окуп баштаган сайын ал таң калыштуу китеп экен деп. 좀 이상한 거예요. И чем он дальше читал, он понимал, что Анан атты кандай чоң кылыш керек деп да жазылбаптыр. А эмне Машаяк жөнүндө жазылган турбайбы деп. оказывается, как можно лошадь. Анан баягы түрмөдө кыларга иши жок болгондуктан ал бир жолу окуган, ал эки жолу окуган, үчүнчү жолу окуган, төртүнчү жолу окуган. Читал эту книгу каждый 한 번 день. 읽고, Один раз 두 прочитал, 번 읽고, второй раз, 세 번 읽고, третий раз. 네 번 읽고. Анан ал таң калыштуу китеп экен деп мындай таң калган да. Ал ошол учурдан баштап андан коркунуч кете баштаган. Иса Машаяктын сөзү анын жан дүйнөсүнө түшүп баштаган. И слово Иисуса начало попадать в его душу. 그가 감옥에 있는 정말 Качан ал түрмөдөн чыккандан кийин ал толугу менен өзгөрүлүп келген анын жашоосунда. Изменился совсем. 마태복음에 이 Матайда жазылган сөз бизге мына ушундой жашоону бизге бергиси келет. нашей жизни. 물론 여러분 이 말이 아니지만 Конечно, мы не лошади. Качан Пётр анын жашоосу ошо сөзү аркылуу өзгөрүлгөн жөнүндө жазылган. 병건 그저 뭡니까 백부장의 Анан жүз башчынын жашоосу өзгөрүлгөнү жазылган. Услышав слово, изменился. Об этом рассказывает. Матайда жазылган нерсе И пока Евангелие Матфея кылдаттык менен Пётрду өзгөрткөн. 베드로를 바꾼 것처럼 Таң калыштуу ал деген ушунчалык мындай кандайча анын жашоосунда өзгөрүлүү келгени жазылган. как Петр получил Анан деген жүз башчынын кулу кандай өзгөрүлгөн. Пётр ушундай жол менен өзгөрүлө алганбы? Ушундайча Пётр жаңы жашоо менен жашап баштаган турбайбы деп. Анан Пётр таң калыштуу адам болгону жөнүндө жазылган. Вот и Петр стал Матайда жазылган аркылуу, сөз аркылуу биз ушул нерсеге үйрөнөбүз. этому мы можем научиться. 그다음에 여러분 마음에 어떤 마음이 일어난지 아십니까? Знаете, какая душа появляется затем? 내 마음 새로운 Менин жашоомдо жаңы жашоо жаралып атканын мен көрөм. В жизни появляется новый. Бир насатчы айткан кайтаруучу болгон. 목사님이 있었어요. Был один пастор, который служил в Манхэттене, в Соединенных Штатах 이분이 Америки. 목회라 Ал кызматты өткөндө абдан ага кыйынчылыкка турган да. Анан ал ошол кызматты жүргөнгө мындай кандайдыр көп тоскоолдуктар болгон. Манхэттене. 두번째 이분이 간 것이 Анан ал Канадага барып, баягы башка жерде кеткен да, Канадага. Открыл церковь. Ал жерде да болгон эмес. 잘 되진 않았어요. Бир туугандар аздан келип баштаган жыйынга. 점점 줄어들기 시작했어요. Братьев и сестер становилось все меньше и меньше. Анан бир жолу ал ушу биздин жыйынга келген да. Ал мени менен чогуу иштеп баштаган жыйында. 저에게 저와 같이 일을 하게 И 됐는데요. он начал работать вместе со мной. 제가 있는 Ал 4-чү кабатта жашаган мени менен чогуу. Да, он жил вместе на 4-м этаже со 제가 мной. 주로 이제 Мен миссионерде окуган окуучуларга мен насат сөз окуп беремин. Миссионерской школы. 오후에는 이제 Түштөн кийин мен 상담하러 бир туугандар менен мага келген баарлашууга келген адамдар менен мен баарлашам. Ко мне на общение.
이 사람은 그냥 교회 제 4층 사무실 한쪽에 앉아서 그냥 Ал кызматчы мен адамдар менен баарлашуумду угуп баштаган. С людьми. 그래서 굉장히 많은 사람 이런저런 문제 Анан ар кандай жашоосундагы болуп аткан нерсесин айтышып келишкен. 어떤 사람은 자녀 문제로 굉장히 어려움을 겪고 있어요. Да, Кандайдыр бир жашоосунда болгон кыйынчылыкты айтып, ошону чечкенге келишкен баарлашуу аркылуу. 그래서 이혼 직전까지 Кандайдыр бир үй бүлөсүндө болбогон ошо күйөөсү менен аялынын ортосундагы кандайдыр бир келишпестикти айтып, 어려운 문제가 생겨 직장을 그만 анан кызматындагы болгон кыйынчылыкты айтып келген учурлар болгон. мучились, поэтому хотели 어떤 уйти с работы. 사람은 자기가 병원을 경영하는 밑에 직원 Анан алар деген ошо баягы Работает в больнице, доктурда иштеген же болбосо оорусундан ооруган адамдар трудности из-за ар кандай жашоосундагы болгон кыйынчылыктарды айтып ошо баарлашуу болгон. Качан мен алар менен баарлашып баштаганда 이야기를 합니다. Сначала, когда алар айтат: я начинаю говорить, мен күйөөм менен жашай албаймын ами. 같이 살 수가 вот они говорят, пастор, я больше не могу жить со мной. Анан ал мени куугунтукка алып, мага абдан кыйын. Мен күйөөм менен ажырашам го деген. Поступать как он хочет. Мен ошондой сөздөрдү угамын. Я хочу развестись. Анда мага менде эмне пайда болот? Слушай такие слова. Ооба, эмне ажырашсынбы деп. Ажырашкыла деп. Да, действительно, нужно разводиться. Кантип ушул адам менен жашаса болот деп. 아이 그런 남자 어떻게 사 Менде ушундай бир пайда болот да. 그런 마음이 막 올라옵니다. Мен ошолорду ушинтип жашабай эле кой, ажырашкын деген бир ой пайда болот. 아니야 나 Мен өзүмдүкүн айтпашым керек. Мен Кудайдын кызматчысымын да. Свое. 나는 하나님의 종이니까 Я ведь служитель Бога. Ошон үчүн Кудай эмне деп айткысы келет бул адамга деп. Поэтому нужно говорить то, что Бог хочет сказать этому человеку. Менде Машаяк жашайт дейт 어떻게 사셨다 그랬어. Кудайдын сөзүндө. Сказал, что Христос живет во мне. Анда Машаяк эмне деп айтмак, Теңир эмне деп айтмак деп. Анан мен өз оюмду таштап, анан мен Исанын сөзүн айтып баштаймын. 예수님의 이야기를 했어요. Сизди Иса куткарган. 예수님이 자매님을 구원하셨습니다. Сестра, Иисус спас. Эми сиздин жашооңуздун кожоюну эми Иса Машаяк. Поэтому Иисус является вашим хозяином, сестра. Анан эмне Иса Машаяк сизди ажырашканга жол береби? Ооба, азыр сизге кыйын чынында. 보이지만 Может, сейчас вам кажется, что вам тяжело. Бирок сизге ушул аркылуу сизди баталагысы келип атат Кудай. Через это Господь Бог хочет благословить вас, благословить вашего мужа. Ыйык китепти окусаңыз, жакшы башталган жер бар бул ыйык китепте жазылган. Которая бы начиналась хорошо. Ыйык китеп 있는 가정이 속에 кандайдыр бир кыйынчылык аркылуу башталат. Анан кийин Дело начинается с сиз өзгөрүлөт жашооңуз. сестра, изменитесь. Күйөөңүз менен жашаңыз деп айтам. Живите вместе с мужем и Анан чынында ошондой. 처음에 가면 생각 Ооба, мен пастор сизди түшүндүм. так. 예 목사님 알겠습니다. Пастор, я вас Мен адамча ойлоп турмун деп айтат. плохо думала. 인간 마음 Анан ал кубаныч менен үйүнө кайтат. 기쁜 마음으로 Ооба, Теңир менин күйөөмдү куткаргысы келет. 하시려고 하시네. Эмне үчүн мен ушул күнгө чейин ага жакшы кабарды айткан жокмун? Почему я до сих пор не передавала ему Евангелие? Эми үмүт менен мен үйгө кайрылайын. 소망을 가지고 돌아가는. Теперь надо с надеждой возвратиться домой. Балдар үчүн кыйналган ата-эне бар. Мага өтө мындай кыйын ушундай жашоосундагы болгон маселелер менен келет. Проблемами ко мне приходят. Анан мен аларга айткан турган сөзүм бар. Бирок мен өз сөзүмдү таштап, өз оюмду таштап, 제 생각을 버리고 Но я оставляю свои мысли. 말씀 마태복음 읽었던 Матайда жазылган сөздү мен аларга айтам. 하기 시작. И я начинаю говорить. Анан көптөгөн адамдардын жашоосунун өзгөрүлгөнүн көргөм. И многие люди получали изменения. 그 목사님이 저희들 사무실 한 보름 동안 있으면 앉아서 Ушул кайтаруучу 15 күндөй менин жанымда болду. Где-то 15 дней находился со мной в офисе и слушал. 하나님의 말씀이 들어가면서 변치 Бир дагы бардык адамдар ошо өзгөрүлүп кеткенин көрүп атты ал кайтаруучу. 나도 Эгерде мен кайтаруучу болсом дагы, эгерде мен Кудайдын сөзүн кабыл алсам, менин жашоомдо дагы өзгөрүлүү болот, менин кызматымда да өзгөрүлүү болот деп. 하지 아니하고 Мен ушуга чейин өзүм аракет кылып келгем. Мен өзүм жыйынды өзүм аракет кылып алып кетейин дегем.
мен ар бир тууганды өзүм жетектейин дегем. Мен туура эмес кылыптырмын. 아, 이게 그렇게 되는 게 아니구나. Но это неправильно я поступал. 15 күн мени менен чогуу болуп, анда кандай пайда болду анын жашоосунда өзгөрүлүү. 내가 사무실에 있는 거. Көптөгөн адамдар мага келди ошо кыйынчылыктар менен. Бирок Кудайдын сөзү ошону чечип бергенин көрүп турду. Но слово Господа Бога все разрешит. Эгерде Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшсө, менде өзгөрүлүү болорун көрдү. Слово попадет в мою душу, я тоже изменю. Мен ушуга чейин ойлогом менин кызматым болбойт го, мен кызматчы эмесмин го деп ойлоп келгем. Дар от Господа Бога. 맨하탄 참 좋은 교회를 가졌는데 Мен ал жыйынды жакшы алып бара алган жокмун. 인도하지 못했어. Но я не смог хорошо вести эту церковь. 아, 우리 교회 굉장히 좋은 Америкада абдан көп жакшы адамдар болгон. Бирок менин жашоомдо, менин кызматымда талкалануу болду. Но я потерпел Мен Канадага барганда ал жерде дагы болгон жок. Анткени мен аракет кылгам. Мен өзүм жыйынды жакшы алып баргым келген. 교회를 잘 이끌려고 했구나. Эгерде Кудайдын сөзү түшсө, ошол анын жан дүйнөсү ушундай бир жакшы нерсе пайда болгонда. Эгерде Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшсө, менин жашоомдо да, кызматымда да өзгөрүлүү болот деген. Мени коркунуч таштап, Если в мою душу попадет слово Бога, эгерде Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшүп бекемделсе, мендеги кайгы да өтүп кетет. Кудай теңир иштеп баштайт. переживания уйдут. 하나님이 역사하겠구나. Господь Бог будет действовать. Анын жан дүйнөсү өзгөрүлүп баштады. 변하기 시작했어. Таким образом, душа этого Ал улуу кызматчы азыр. 훌륭한 목사가 돼서 сейчас он стал великим служителем. 이번에 말씀은 많은 사람이 참된 신앙에 Анын насаат сөздөрү руханий жашоодо көптөгөн өзгөрүүлөр келди. Качан жер ушундай туңгуюк каптап турганда, жер ошо туңгуюктан, караңгычылыктан бошонгусу келген, бирок болгон эмес. Бошоно алган эмес. Не получилось. Кандайдыр бир 1000 жылдар өтсүн. 지났을지 모르지만 Может, сотни, тысячи, десятки тысяч. Жер өз күчү менен ал бошоно алган жок. 벗어나지 못했어. Но земля не могла от Кудай теңирдин сөзү жарык болсун деген гана өзгөрүүлү алып келди. слова Господа Бога. Да будет, Жарык болсун дегенде жарык болду. 사람의 빛이 있었고 да будет свет. Жарык болсун десе жана жарык болгондо, 그 말을 다르게 말하면 Знаете, если сказать эти слова, жарык болсун дегенде караңгы таштады ал жерде. 물러갔고 это можно сказать так. Да будет Кереги жок аракет кылууну караңгыны кууганга. 천천히 고통한 게 아닙니다. Мен деген кылыч менен ары бери эметкен жокмун. Же болбосо мен кандайдыр бир оор нерсе менен чапкан жокмун. 몽둥이로 때려서 Качан Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшкөндө, тьма покинула меня. ал караңгы ал жерде тура албайт. Бул эмне өтө кызыктуу эмеспи? Эта тьма сама по себе уходит. 이런 놀랍지 않고 Кудай теңир биздин жан дүйнөбүзгө сүйлөйт. 말씀을 Матай ушу жөнүндө айтып атат. Говорит нашей душе. 이런 마태복음 이야기가 바로 그 이야기입니다. И об этом рассказывается Евангелие от Матфея. Ал өтө көп насаат сөздөр бар Машаяктын Матайда жазылган. Евангелие от Матфея содержит очень много. Качан мен Машаяктын сөзүн уккум келгенде мен Матайдан баштайм. Каждый раз, когда хочу слушать проповеди Иисуса, 마태복음을 읽습니다. я читаю Евангелие от Матфея. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Да, нуждающиеся в слове будут нищими. 예수님께 심령이 가난한 자는 복이 있다고 말씀하시네. Да, благословен нищий духом. 애통하는 자는 복이 있나니. Благословен Руху жакырлар 어떻게 복이 있지? жана ыйлагандар быть, алар бактылуу болот деп. 왜 복이 있어? как будет благословен Ал кандайдыр бир кубанч болгондо кубанса мен түшүнөм. тот, который 근데 радуется. 예수님은 애통하는 자 복이 있다고 하시네. Но Бог говорит, благословен Меники туурабы же Машаяктыкы туурабы? Иса Машаяктын сөзү туура. 예수님 말씀이 맞지. Да, слово Иисуса 아, правильное. 그러면 애통하는 게 복이구나. Значит, страдать это благословен. 이제 그렇게 하나님 Ана мен ушу акырындан мен ошол сөздөрдү кабыл алып баштадым. Качан Кудайдын сөзү менин жан дүйнөмө түшкөндө, Слово Господа Бога начало попадать. ал мага жаккандыгынан эмес. Я принимаю не потому, что оно подходит, Көптөгөн ырсаптар мага жакпаган ырсаптар да бар. соответствует с моей 이 душой. Мен 말씀을 аны өзүм ойлорум менен салыштырбаймын. Слово я не могу сравнивать с моими мыслями. 왜냐하면 이 마태복음 이 성경은 인간의 말. Бул адамдын сөзү эмес, бул Кудайдын сөзү. Человек, слово не человек, а Бога. Маанисиз мен кандай деп ойлойм. Неважно,
важно, как я думаю. Совсем это не важно. 그냥 내 생각 Мен жөн эле Кудайдын сөзүн кабыл алып баштадым. Просто начал принимать каждое слово. 그때부터 내 삶 Ошол учурдан баштап менин жашоомдо өзгөрүлүү баштады. Происходить изменения. 참된 변화 Чыныгы өзгөрүлүү Кудайдын сөзүнөн болот. Истинное Ыйык китеп ушу жөнүндө айтып атат. 영은 그렇게 말. так говорит нам Библия. Көптөгөн адамдар Кудайдын сөзүн кабыл алат, анан өзлөрү аракет кылышат бактылуу болгонго, бай болгонго. Чтобы быть 자기가 счастливым, 부유해지려고 노력합니다. чтобы стать Алар өзү сулуу болгонго да аракет кылат. Бирок ошондон өзгөрүлбөйт андан. 되어지는 게 Качан Кудайдын сөзү жан дүйнөгө түшкөндө, когда слово Господа Бога попадает в мою душу, 하나님 인간의 마음을 만들 때 Кудай адамды жаратканда, да без исключения, эгерде Кудайдын сөзү анын жан дүйнөсүнө түшкөндө, если слово Бога попадет в его душу, 여러분 자동차를 만들 때 качан ал машинаны жаратканда, ал машина кандай кыймылга келет? двигатель, 여러분 기름 Качан аны деген бензинге толтурганда, бензобак, анан ачкыч менен бураганда аны, когда заводит ключом машину, 여러분 이게 심코이 анан деген моторуна кандайдыр бир энергия киргенде, ошондо ал кыймылга келет. 만들어진 것처럼 и так начинает, Кудай Теңирдин сөзү биздин жан дүйнөгө түшкөндө, когда слово Господа Бога попадает в нашу душу, 우리 속에 하나님의 평안과 기쁨이 일어나도록 Кудай сөзүн ушундай кылып жараткан, бизге кубаныч келет Кудайдын сөзү киргенде. 우리 인간 Эгерде Кудайдын сөзү биздин жан дүйнөгө киргенде адам өзгөрүлөт. попадает в нашу душу, человек поменяется. 이 앞으로 여러분과 함께 마태복음 Мен силер менен Матай аркылуу сүйлөшөм. 여러분 마음 Матайдын сөзү жазылган бөлүмүндө кабыл алуу аркылуу 마태복음 강의가 끝나는 시간마다 силердин канчалык силер аздан кабыл алгандан баштап силердин жашооңор өзгөрүлүп баштайт. 기뻐하시는 Кудай силер менен кубансын. Я желаю, чтобы Кудай Теңир өзү силерди жаратат. 만들어가시고 Бог будет создавать вас. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. Увидимся на следующей лекции. 여러분 안녕히 계십시오. До свидания.